Такай, каяктасың? Бул биз Кен менен Юки. Угуп атасыңбы? Суу агып атат. Тигил жактагы? Ой! Жуунуп алайын деген да. Такай, болбойсуң бу. Сүйлөшпөдүк беле? Акылайга барып келгилечи. Мен ага чейин жуунуп бүтөм. Мен ачып коем. Салам. Кандайсың, Акылай? Салам. Мага экен, мен кеттим. Такай кана? Жуунуп бүтпөй атат. Жүргүлө баралы, бүтүп калса керек. Бүттүңбү эми? Ой, жок. Суусап да кеттим. Бирок мени күтүп тургула. Бүтөйүн деп калдым. Бүттүңбү? Бирок таптаза болуп калдым. Биз дайыма ушул убакта көчөттөрүбүздү сугарчу элек го. Азыр канчалык өсүп калышты болду экен? Калгандары сугарып коюшса керек. А биз акыркы болобуз. Эчтеке болбойт. Жүргүлө тезирээк. Актанга эле кире кетели жолдон. Кутмандуу күнүңөр менен. Чибистен, сиздин да келгениңиз жакшы болбодубу? Келиңиз, сиз бизге таанышмактарды жашырасыз, а биз балдар менен аларды табабыз. О, салам. Мен ушул Салам, Актан. Бул жерде эмне болуп жатат? Эмне болуп тур? Китеп окуп атсаң, телевизордун эмне кереги бар? О, сен электроэнергиясын такыр үнөмдөбөй турбайсыңбы? Радионг да иштеп атат. Өчүрүп коеюн. Өчүрүп? Эмнен эле унуттум десе, душтагы сууну өчүрбөй чыгыптырмын да. Жүгүр эми тез. Эчтеке болбойт. Антип далай унуткам. Суу баары бир түгөнбөйт да. Чынында түгөнүп деле калышы мүмкүн. Мен жүгүрүп жаап келейин. А сен Кен, Такайга көргөзүп койчу эмне болушу мүмкүн экенин. Таза суу жок жерлер дүйнөдө көп. Адамдар айла жоктон сууну бөтөлкөлөп сатып алышат. Анан дагы таптакыр суу жок жерлер болот, чөлдөр. А сен ойлонбойлу сууну коротосуң. Аны үнөмдөш керек. Кээ бирлер сууга жете албай жүрүшөт. А сен кечке жуунасың. Такай, сен оюнча суу каяктан келет? Билесиңби? Дарыядан. А сен ал сууну ичесиңби? Жок, ал таза эмес да. Туура, сууну тазалаш оор, анан дагы узак. Таза болгондон кийин гана түтүктөр аркылуу үйүбүзгө келет. Крандан бат эле агып кетет. Бирок аны тазалаш узак болот. А мен сууну үнөмдөйм. Колумду самындап жатканда да жаап коем. Бирок сен электроэнергиясын үнөмдөбөйсүң. Телевизор менен радионун сага эмне кереги бар? Баары бир китеп окуп атпайсыңбы? Болгондо да күндүзү эшик жапжарык болуп турса. А мага караңгы. Ачпайсыңбы терезени? Бирок свет суу эмес да. Ал эч качан түгөнбөйт. Аны үнөмдөп эмне кыласың? Айлана чөйрөгө зыян алып келүүнү азайтыш үчүн электроэнергиясын үнөмдөш керек. Жылуулук жана атомдук электростанциялар жалпы планетага зыянын тийгизишет. Себеби алар көмүр кычкыл газын атмосферага бөлүп чыгарышат. Аман байке ушинтип айткан. Бул климаттын өзгөрүүсүнө алып келерин билебиз го. Электростанциянын бардыгы айлана чөйрөгө зыянын тийгизет. Бирок эгер биз электроэнергиясын үнөмдөсөк, убагында светти өчүрүп турсак, станциялардын кубаттуулугу да төмөндөйт. Элестетип көрсөңөр, бизде электроэнергиясы менен суу жок болсо, эмне болмок эле? Мен жашай эле алмакмын. Мен дагы. Келгиле, суу менен свет жок деп элестетип көрөбүз. Келгиле. А менин курсагым да ачып кетти. Сабиз жеп ал. Тигине жөөктөрдө турат. Жок, андай жебейм. Ал кир да. Оюндун шарты боюнча бизде суу жок. Мына, колумду кайра булгап алдым. Боло берсе керек. Актан,
муздаткычыңда сабиз жок беле? Бирок свет жок болсо, муздаткычың деле иштебейт да. Билдим. Апаңа чалып, дүкөндөн ала кел деп сураныш керек. Актан, соткаңды алып чык. Свет жок болсо кантип чалмак элем? Демек телефон өчүп калган. Зарядкага кое албайм да. Азыр телевизордо мультик башталып атат. Свет жок дейм. А планшет менен көрсөкчү? Свет жок дейм. Анда радиону коюп койгулачы, музыка угуп туралы. Ал дагы свет жок иштебейт да. А караңгы киргенде китеп да окуй албай каласыңбы? Ой, таш доорунда үңкүрдөгүдөй жашагым келбейт. Демек, ошондой болбош үчүн суу менен светти үнөмдөш керек. Биз түшүндүк. Дагы кандай түшүндүк? Жай бүтүп баратат. Силер кайтышыңар керек. Кандай өкүнүчтүү. Ооба, бирок жакында досторуңар Бермет, Алишер, Алена, Мараттар келишет. Жайында кетип калганы өкүнүчтүү. Биз тааныша албай калдык. Теректерибиз кантип өсүп атканын да көрбөй калабыз эми. Силер Японияга кетип калганыңарда, биз силердин бактарыңарды сугарып турабыз. А мен сүрөт салып турам. А биз буюрса, ар бир жайда силерге конокко келип турабыз деп сөз берем.